Аксы районунун тургуну Нурмат Мамбетов 40 жылга чукул убакыттан бери балары багуу менен алектенет. Андан тапкан киреше менен үй бүлөсүн камсыздап келет. Анын айтымында иштин көзүн тапкан ар бир адам кайсы жерде болбосун киреше таба алат дейт. Ошондуктан ал ары карап пайда көрүүнү өздөштүргөн. Балары багууну мен атам өзү арчы болгон. Ушу бала кезимден ушу айры менен арасында чоңоюп, ушу айрчылыкты үйрөнгөм. Бул айрчылыкта ушу быйылкы сезон менен 35 жыл эмгектенем. Муну кышкызын багы могу үстүлөрүн тазалап атканын себеби күн тиіп, күн жылымдагандан кийин кар ээрип, ичине заарга бербеш үчүн, суу кирбеш үчүн. Ушундай кышкыдын үстүн тазалап турам. Каарманыбыздын атасы баларчы болгондуктан бул тармакка бала кезинен эле аралашкан. Анткени ал учурда чет өлкөлөп иштеп кетүү деген жок санда болгон. Үй бүлөсүн камсыздоо үчүн жарандар айыл жергесинде ылайыктуу делген жумуштар менен алектенген. Айрымдары мал бакса, кээ бирлери арычылык менен эмгектенишкен. Анын натыйжасында чет мамлекетке кетпей, өзүнүн туулуп өскөн жеринде каражат табууну көздөгөн. Азыр эми тоодо кыштап калган айырлар да бар, негизи. Балды айры көбүрөөк өндүрүлө турганда ошо жайлоодо тоодо эле турат. Бул жерде тургандар эми жаста арычылыктан пакет деп коет. Бул паста күн жылуу болуп айры эрте көбөйөт. Бул айырлар ошо жаста айры көбөйгөндө бөлүнүп, эми ушу сатка коюлат. Адагы бир киреше булагына жатат. Анан сатылгандан калганын ушу жайда сезонго иштетип, бал өндүрөбүз. Айры канчалык рамка деп коебуз, ошол канчалык көп рамкада отурса, күчтүү болуп эсептелинет. Канча аз отурса, ал күчү жок айры болот. Негизи быйыл айры кышка аз кирди. Бул айрынын дагы мурункурактарда средний русский деп бир эле парада кармап жүргөнбүз. Ушу мал чарбасында эле мунун дагы өзүнүн парадалары болот экен. 2 жылдан бери ушу Бакбас, Карник парадаларына өтүп, ушуларды сезондо азыр иштетип атабыз. Баягы түшүм алуу жагы мурунку айылдарга караганда көбүрөөк. Балары багуунун деле өзүнчө түмөн түйшүгү бар. Тагыраак айтканда, арыларды туура тамактандыруу жана дарылоо керек. Эгерде туура кам көрүлбөсө, анда ары ачкалыктан же болбосо оорудан өлүп калышы толук мүмкүн. Жаска эми биринчи иш башталганда ушу тамак берүү. Күн жылымдагандан кийин тамак берүү, анан мунун да өзүнүн бир баротоз деген кене окшогон оорулары болот. Ушуларды убагы менен дарыланат. Бул азыр алуу убагында эмес, жазда ушу жер карайганда, анан ушу кечкүчтө ошол ооруларга каршы дарыланат. Өзү сезон убагында эле кышка жетерлик оокаты калтырылат да, даярданып калтырылат. Анан арасында ушу анча-мынча жетпей калгандарына кошумча канди деп коебуз. Эми канди деген сахарды, кумшекерди тегирменге тарттырып, пудра кылып туруп, балга аралаштырып, камырга окшотуп туруп, рамканын үстүнө коюлат да, оокаты. Эми канчалык
айрыны жылуулады деген эми ошо отурган рамкаларын отурган айрыга жараша кыскартып туруп, анан баягы үстүнө жабылган материалдар болот, ушулордун түшүрүп жылууланат. Эми жылууланганда кышта кулупту дейбизби кандай, эми отурган жеринде жылуулукту сактаганга жакшы болот. Ошон үчүн жылууланат. Рамканын жыгачтары, атайын айрынын ушу материал инвентарларын саткан фирмалар, магазиндер бар, ошолордон алабыз, өзүбүз жасабайбыз. Деталдарын, башыналарын, зымдарын бүтүндөй эле ошол немелерден алып колдонобуз. Эми кээ бир адамдар бар, устачылык кылган адамдар, ушу деталдарын өздөрү жасабаса болот. Кышында адамдар жылуу кийинип, сууктан сактангандай эле арылар да жылууланат. Башкача айтканда, ары челектин үстү жылуу төшөнчөлөр менен төшөлүп, арылардын көлөмүнө жараша рамкалары кыскартылат. Жаз айы келгенде арылар тукумга келип көбөйүшөт. Кыштын суугунда алардын үстүн ачууга болбойт. Бирок биз телекөрүүчүлөргө көрсөтүү максатында мисал катары ачып көрсөтүүнү сурандык. Өзү покрывал дегени мындай жамыжылары болот. Рамка деген мунабул болот. Булар багы ашыкча болуп калган тамактары муну ушу жазда күн жылымдагандан кийин айры көбөйө баштаганда кайра бияка кошумчалап не алабыз. Бул жайдын күндөрү бул өзү мындай рамкага толугу болот. Күчтүү болсо күздө ушундай болуп кыскартылат. Эми азыр кышында негизи ачканга болбойт. Бирок багы айткан сөздөрүм кур болбош үчүн ачып бирөөгүн көрсөтүп коеюн. Муну жакыныраак тартсаң, мына азыр мындай болуп отурат айырлар. Ама азыр суу кыймылдатканда да жакшы неме болбойт да. Ушундай кыскартылып, мындай кылып түшүрүп, жылуулап коебуз. Бул кээ бир ящиктерде бирден болсо, кээ бир ящиктерде экиден кыштатса да болот, бөлүнгөн болсо. Муну экиден кыштаганы булар бири-бирине жылуулугу өтүп, кышта багы жылуураак жакшы чыкканга эме болот да. Бул айырлар мындай болуп кышта айтма жакыныраак тартып. Бул мынтип тамагы менен ушундай кыштатылат. Азыр могу рамкасын деле алып койсок болот экен, себеби бияктагы айыр деле оноп алат экен. Бул ушу буларды жазда кайра айрынын өзүнө койсок болот. Каарманыбыздан балары багууну үйрөнүп, анын натыйжасында киреше таап, үй-бүлөсүн каржылагандар да арбын. Алар жайкы сезондо келип, арыларга каралашып, иштин жүрүшүндө баарын өздөштүрүп алышат. Өзүмдүн балдарыман өтө мындай кызыккандары жок болуп атат, бирок менде өзүмдүн балдарыма караганда жайкыдын сезон убагында жардам берип, иштешип келген балдардын бир топтору азыр бул айрыны өздөштүрүп, өздөрүнө тиричилик кылып, ошондон пайда таап эмгектенишип атат. Нурмат Мамбетов балары багуу менен эле чектелбей, жакынкы 5 жыл аралыгында мал багууну да колго алган. Ал сарай салып, малдын санын көбөйткөн. Анткени мал кароо менен кошумча киреше табууга боло тургандыгын айтат. Мал багууга өткөнүмдүн себеби кошумча каражатты көбөйтүш үчүн ушу мал чарбасын түштүк 5-6 жылдан бери.
Bunun деле өзүнүн түйшүгү болот экен. Ошо кашектерин айрыкча сырттан сатып алам. Эми өзү чаап даярдап алгандар да бар. Эми бизге ал баягы айрыда жүрүп убактыбыз жетишпегендиктен биз ушу кашекти сырттан сатып алам. Мунун деле ушу жакшы карасаң пайдасы Кудайга шүгүр жакшы эле болот экен. Ошон үчүн ушу чарбаны түзүп койдум. Ар бир иштин өзүнө жараша түйшүгү болот деген каарманыбыз талыкпаган эмгектин артында натыйжа бар экенин айтат. Малдарды кароо үчүн таң атпай туруп, алардын жем-чөбүн салат. Айыл жергесинде мал багуу абдан ыңгайлуу. Анткени аларды суугаруу көйгөй жаратпайт. Агын суу ар бир үйдүн жанынан агып өтөт. Ал эми жайыт да кенен. Малдын деле өзүнүн ушундай түйшүгү бар. Эртең менен эрте туруп, ушу сыртка чыгаратарын сыртка чыгарып кашек салып, анан мунугу калган жашырактарын ушу аткананын ичине эле кашек салабыз. Эми чоңдоруна деле салсак болот, шарты бар. Бирок баягы тазараак болуш үчүн сыртка чыгарып кашек салып коебуз. Короого киргизгенде мунугу торпокторуна кечкен маал бир сыйра жем берип, кайра ушундай чөп салынат. Чоңдоруна сыртка чөп салынат, акурларына жем салып, анан байланат. Кышында короодо кармап, жаз келгенде тоого айдашат. Жай мезгилинде уйларды саап, кышка майгурут даярдөөгө жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Андан сырткары жакшы багылган уйлардан жакшы кирешет тапсоо болот. Биягына ашырып салгандарын анан тазалап кайра акурга салып коюшат. Тазалап жей беришет. Арык карап мал багып келе жаткан каарманыбыз эми жаз чыкканда балык кармоону пландап жатат. Учурда балык багуу үчүн жайды каздырып, даярдап койгон. Күн жылыса балык алып келип салаарын айтат. Мал чарбасынан сырткары ушу балык өстүрүп, кичине кирешет тапсак деп үмүт кылып атабыз. Муну ушу ноябрь айларында 2 канал кастырдык эле. Суу түшүп кеткендигине байланыштуу bu köllerdi daярдаганга жетише албадык. Жазда ушу жер карайда кайрадан бул ишти колго алып, ушу көлдөрүн бөлүш керек. Тияк бияктарын бүтөлүп, анан ушу балык өндүрөйлү, кичине кошумча каражат табайлы деп аракет кылып атам. Бул жактар менен эми интернеттен тааныш балык өндүрүп аткан адамдардан ошо маалымат алып атам. Мунун деле өзүнүн бир талаптары, шарттары болот экен. Ошо жетиштүү бир маалымат топтоп, түшүнүк алып, андан кийин ушу ишти баштайын деп турам.
Азыркы убакта балык багуунун сырларын үйрөнүп жаткандыгын айткан каарманыбыз бул тармак да айыл жергесинде ыңгайлуу экендигин айтат. Анткени суу таза. Мындан улам бул багытты өздөштүрүп киреше тапкан тургундар арбын. Алардын бири Турсунбай Жоошбаев. Ал Кызыл Көл айылында алгачкылардан болуп балык бага баштаган. Кыйынчылыктар болду. Бул боюнча менин өзүмдүн да түшүнүгүм жок эле да. Андан кийин тигил жактан улам сурап турдум билгендерденчи. Билгендерден сурап ошондой кылып чоңойттум да мынычы. Анчалык анда түшүнүк жок эле. Аябай биринчиде кыйналып болбойбу? Анан биздин эл тийби муну сата аламбы деген дагы ойлор аябай түшөттү. Ошол баягы жем түшүрүп, кургак туруш үчүн буну былтыр ошо курдум да. Ушул жерге түшүрүп аны ушул жерден чачам алып келип. Баягы азыр ошо кышкызына заготовка кылып койгон. Мына кар орда бул жерге техника келе албай калат. Жол өзү бул тараптан да. Ошого заготовка кылып койдум. Бул эми ушул мартка жетет да. Ана кышкызын, жайкызын күндүнүлөрдө буга 2 маал чачат. Азыр суукта кыска күн 1 эле маал чачат. Шагал мынау тарапка сууду кое бергендиктен токтобойт. Ана мынау бир тарабына пленка жаткызып койгом да. Мен эми бул жерде семет немени пайдаланбай, натуралный эле жасап койгом да. Анан ошо сууду тозуш үчүн пленканы төшөп койгом бир тарабына гана. Анан тигил тараптары өзүнүн эле неме. Ана мынау жем. Азыр суук ошо 20 маал эле чачып койгом. Ана суукта булар жемгеде жакшы чыга бербейт. Суудун температурасы түшүп кеткенде. Ана күн тийгенде, күн ысыгандарда жакшы эле чыгат жем. Ал үчүн ишкерликти баштоо оңойго турган эмес. Алгач ирет өзүнүн айылында балык багууну көздөгөн каарманыбыз керектүү делген маалыматтарды топтоп, анан гана бул ишти колго алган. Албетте башында сатып киреше табууда кыйынчылыктар болгон, ага карабай изденип кардар табууга жетишкен. Акыркы учурда туруктуу алуучулары бар. Мээнет кылсаң албетте өз натыйжасын берет дейт каарманыбыз. Ана сыртта деле менин байланышым жок эле да, сатуучу, аяк өткүзүштү. Анан ушул өзү үстүнө эле элге анан килограммдап эл башында бир азыраттан алып жеп, анан кийин эл үйрөнүп кетти бугачы. Үйрөнүп кетти дагы. Тез эле товар түгөндү да. Где-то 20 миң ашыгыраак салдым. Салдык дагы анан кийин ошону чоңойттук. Аны уже мен биринчи баккандан тажрыйба алып, эки жактан билип калдым дагы. Кийинкини ошол өзүнүн ережесинде өзүнүн салмагына жараша жемдейт экен да, бул суунун температурасына жараша. Өзүнүн неме ошондой таблицасы бар экен. Анан ал таблицаларын өздөштүргөндөн кийин муну мен былтыркы балыгымды 1 жыл болду, ал сатып кетти да. Ошону 1 жылда килограммга жетти. Майдын 18 салдым эле, кайра майдын аягы мен сатууга чыгардым. Анан саткан товарым уже эки тарапка реклама болуп белгилүү болду дагы. Мурункудай 1 кило, 2 кило, 3 кило эле сатып кыйналбадым. Ош тарапта бир чоң неме бар экен, чайкана. Мады деген чайкана бар экен, Алай тарапка кетип аткан. Ошол эле мен менен договор кылды дагы. Ошол күнүнө 500 килограммдан тирүүлөй жүктөп, ошол бир айдын ичинде ошол балыкты ташып бүттү. Сатканга эч кандай проблема деле болбоду да. Анан мына Сарчылык тарапта көп кафелер бар, жайкыз. Булар тынымсыз алып келди. Булар деле бир 2-3 тоннаны булар алып келди да. Ошо менен былтыркы жылы сатууга неме болгон жок. Азыр эми сырттан уже бул биздеги балыктын көбөйүп келип жатканын билип калып,
уже сырттан договор кылганы, эмкизил иштешели, бизге бер деген немелер, чарбалар, немелер көбөйүп калды да. Азыркы буга сатышта көп деле проблема жок экен. Бул бизде таза сууда өңгөн үчүн таза сууда биздин балыкты көрдү дагы алар уже жогорку немеге талапка жооп берет экен да. Ошого уже оңой. Алгач ирет бир көлмөгө балык бага баштаган, акырындап аны кеңейтип бир көлмөнү 3 көлмөгө айланткан. Ишкерлигин бир нукка салып алган Турсунбай Жоошбаев балык багууну көздөп, андан маалымат алууну каалагандар үчүн ар дайым өз кеңешин берип келет. Анткени башка элдин жеринде эмгектенип кыйналгандан көрө өз жериңде ишкерликтен пайда тапкан артык дейт. Өздөштүрүп алгандан кийин муну эми көзүн билип калдык. Бул эми башка чарбаларга караганда чындыгында түйшүгү анчалык эмес. Демден эле неме болбосо, бул түйшүгү анчалык эмес. Келип карап дем чачып эле койгонуң болбосо, андай эмес да. Анан расхат деле өтө кетпек деле экен. Өзүнүн 50%, 50-50 неме калат экен да, пайдасы калат экен. Жакшы экен, түрө боло жакшы. Ошо келип, мунугу кандай кылып, мунугу жайларды жазуу, муну көрүшүп кетет. Анан буга эми адамдар, элдер коркушат да. Бая бизнести баштагандан коркушуп атты да, көптөрчү. Азыр уже менин бизнес муну көрдү дагы. Анан менен кеңеш сурашып атат. Анан билгенимди айтам, коркпогула будан. Бул ошол 100 сом салсаң, ошол немени 50 калат. 50-ге 50 калат бой. Деп азыр элде кызыгуу көп. 300, 400, 500 алдыңкы килограммга жетип калды. Баягы мени көргөндөн мени менен кеңирээк баштап, менден кийин салгандар да бар эле. Анан алар жакшы өздөштүрбөй турат эле, мен өздөштүрүп, мен товарды сатып, уже менен прибыл немеми көрүштү дагы. Анан кийин көп эле ушуга ошолор баягы башкы менен неме кылып, астейдил киришти да. Анан азыр жаңы кылабыз деген дагы азыр көбөйүп уже элде. Документтерин арасташып атат, ордуларын арастап атат, азыр Кудайга шүгүр көбөйүп кетип атат. Бул жаатта ийгиликке жетүү үчүн суу таза болуусу кажет. Ал эми аталган айылдын суусу талапка жооп берет. Ошондуктан балыктар жакшы чоңоет. Ал эми балык багылган көлмөдөн чыккан суулар кийинки көлмөгө өтүп, андан кийин жер түбүнө сиңип кетет. Тагыраак айтканда, агын сууга булганган абалда кошулбайт. Мунугу жогорку тараптагы көлдөрдө балык бар дагы, мунугу акыркыда буда балык жок. Будан келип туруп, ошо тунат да, тунуп туруп, анан кийин будан чыккан суу, мунугу агып аткан сууга түз кошулбастан, бул жагын экологический неме өзүнүн таш менен, корум, шагал, майда кум менен тозулган. Ушул аркылуу ушудан фильтрленип, анан кийин сууга кошулат да. Талыкпаган эмгек ийгиликке жеткирет. Аны билген адамдар эринбей иштеп өз максаттарына жетет. Пайда табат, муктаждыксыз жашайт. Айсалкын Нурмат кызы, Үсөн Камчыбеков, 7 канал.